21 кылымдагы Дүйшөндүн мектеби Салбанов атындагы мектептин баштапкы абалы кейиштүү болчу. Биринчи мугалимдин билимканасынан эч айырмасы жок эле. Эми минтип жарык бөлмө жаңы имаратта балдар билим алып жатат. Мына ошол табият менен кадыр таттуу мамиледе болобуз. Ким жооп берип коет? Мектеп жетекчилиги долбоордун документин көтөрүп алып, далай чоңдордун эшигин каккылаган. Ана бүтөт, мына бүтөт деген сөзгө моюн сунбастан, акыры жогорку кеңештеги эл өкүлү Мирлан Бакировго кайрылып, анын жардамы менен Түрк грантына камтылып, курулуш башталган. Жардам берген депутаттардын негизинде ушул мектебим иш жүзүнө ашып, былтыр 14-жылдын 1-сентябрында биз мектептин босогосун аттадык дейбиз. Башынан баштап эле бул Мирлан Бакирович менен мен таанышып, сүйлөшүп, такай телефондо байланышып турамын. Дайыма келип кабар алып, көрүп, көйгөйлөрүбүзгө жардамдашып турат. Мектепте 135 бала билим алат, 15 мугалим бар. Коңшу айылдын мектебине барып окуган балдарга эми кыйла жеңил. Кеч келет, эрте кетет деген ата-энелердин санаасы тынч. Бул жерлерибизден айтып кетели чайда, кандай бул жерлерибиз бар, асамасын. Эми мектептин спорт залы курулса, тегерек чети курчалса, иш бүткүдөй. Насыяны бөлгөн түрк тарап эми экинчи траншка тендер өткөрүүнү талап кылууда. Азыр баштаган компания ишти бүтүрсүн деген аракет менен Мирлан Бакиров сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул жерге мен 3-4 жолу келип, мына эжеке мектеп директору турат. Бул эжебиз бир топ жерге барып, ушул жерге келип өзүм көрүп мектепти. Чындыгында акыбал начар экенин ынангам. Сүрөттөргө тартып, барып бул мектептин курулуштун башталышына салымыбызды кошуп, мына эжеке баш болуп, бул жерде жергиликтүү кеңеш депутаттары бар. Мына ошолор чыгып атышты. Ушул мына Кудай буйруса, бир 70% бүтүп калыптыр. Мен азыр кирип да көрүп чыктым өзүм. Кемчиликтер да бар экен, аны айта турган болдум. Бул мектептин курулуш бөлүнгөн каражат Түрк мамлекетинен Кыргызстанга $100 миллион берилген. Ошонун эсебинен Кыргызстан боюнча 35 мектеп болуп атат. Ошонун бири ушу Салбанов атындагы мектеп. Түрктөрдүн тартиби башкачараак болот экен. Алар биринчи траншты которгондо 15 миллион сомдой иштетилди. Анан кийин айтып атат, эми калган суммасына дагы тендер өткөрүлсүңөр керек. Дагы башка катыш керек. Ушундай бир тартиптер бар экен. Ошон үчүн бир аз созулуп кетти. А так бул былтыры 100% бүтүп, сентябрга толук кандуу ишке кирмек план боюнча кеткенде. Кудай буйруса, мен бул жака чыгарда комитет менен сүйлөштүм. Өкмөткө тапшырма берип атабыз азыр. Кайсыл компания баштаган болсо, ошол аягына чейин бүтүрүш керек. Биздин компаниялар түрктөрдүкүнө эмес. Бирөөсү жакпайт. Келип алып, мен полун башкача кылат элем дейт. Крышасын башкача кылат элем дейт. Ошондуктан бир адам баштады, аягына чыгарсын деген талапты коюп атам. Базар Коргон районундагы мектептер акырындык менен оңдолуп, эскилери кайра курулууда. Жалпы басы 100 миллион сомдон ашуун каражатка азыр 6 мектеп салынып жатат. Калктын таламын талашып, келечек муундун билим алуусуна шарт түзүүгө умтулган жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс саясий партиясынын депутаттарынын аракети мына ушул иштерден көрүнүп турат.